Март айында келген жаңа автобустар жакында каттамга чыгат. Автобустар жалпы 25 орунду, суюмдуулугу 60 жүргүнчүгө чейин ылайыкталган. Жакынкы убактарда шаар ичиндеги 4 багыт боюнча каттамга чыгат. Ал үчүн азыр документ иштери даярдалып жатат. Банковский карталар, электронный немелер, телефондор менен ушуларды алыш үчүн аппараттарын уже кое баштаганбыз. Мына коюлду уже 15 автобуска уже коюлуп кетип атат. Мына олордун өздөрүнүн жана компания өздөрүнүн убактылары бар экен, ошолорду коюп бүтсө эле жакынкы аранын ичинде биз ушу негизинен пландаштырып атабыз, биринде чыгып кетсек керек. Ушу баардык алар бүтүп бизге баарын даярдап берсе биз даярбыз чыгарганга. Автобустардын каттамга чыгышын кала тургундары чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Шаар тургундарына ыңгайлуу болуусу үчүн электрондук жол акы төлөөчү аппараттар орнотулган. Ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга пандустар, желдетүүчү муздаткычтар да бар. Автобустарды айдоо үчүн жаңы айдоочулар жумушка чакыртылган. Техника коопсуздугун жакшы билген инженерлер бар. Ошол комиссия ар бир айдоочу менен өздөрүнүн беседа иштерин жүргүзүшөт. Качан ошол ар бир комиссиядан өтүп, техника безопасностунан кол коюлуп, ал жумуш айдоочунун эмгек стажы каралып, алардын мындайча алганда биздин өзүнүн перечин бар. Ошол перечин боюнча документтерди топтоп келгенден кийин ал жумушка алынат, ден соолугу боюнча сөзсүз түрдө ал справкасын алып келет. Каладагы ар бир автобус каттамга чыгаар алдында текшерүүдөн өтөт. Анда унаасынын техникалык абалы, айдоочунун ден соолугу текшерилет. Мындан улам ай сайын Ош шаарындагы кичи автобустарга рейдтер уюштурулуп келет. Бул талаптарга эмнелер килет? Ушул эртең мененки рейс алдында нарколог, механиктин көзөмөлүнөн өтүү, анан өздөрүнүн бекитилип берилген ай сайын берилетирген иштөө жана эс алуу графиктерин сакталуусу, ичинде экипировкалар боюнча азыр дагы өзүңөр көрдүңүздөр, текшерүүлөр жүргүздүк. Жок, айдоочуларга протокол түзүлдү. Бул рейдтер мындан кийин да уланат, Кудай буйрса. Ар бир кичи автобустун ошол рейске чыгып атканда ошол жолдо жүргөн баардыгы көзөмөлдө. Кошумчалай кетсек, жакынкы күндөрү Бишкек шаарынан 100 троллейбус келет. Бул аракет менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү шаардагы автобус тартыштыгын чечүүнү көздөп жатат. Жаңылайкан кызы Ибрагим Төлөбаев, ОТРК.